Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим, мекендештер, мусулман бир туугандар. Жараткан адам атага жан киргизгенден кийин бүгүнкү күнгө чейин өз пендесине ар кандай сыноолорду берип келе жатат. Алхамдулиллах. Бүгүнкү Кыргызстандагы шылуундар жөнүндө иликтөө жасадык эле. Биздин алакандай Кыргызстаныбыздагы аярлуу жашоосун өткөрүп жаткан мекендештерибиздин жашоосунан маалымат алган инвесторлор соцсеттерден жарыя кылышкан, үй-жай салып беребиз деп сунуштарын айтышкан. Айтылган сөздөн көп убакыт өтпөстөн менде жер бар, сатып алып үй-жай сала бергиле деген алдамчы шылуундар бар экендигин бир дагы инвестор билген эмес. Өкүндүргөнү өлкөбүздөгү кээ бир жарандарыбыз өздөрүнүн жеке кызыкчылыгын элден жогору коюп, ошол инвесторлордун келишине тоскоолдук жараткан маалыматка күбө болдук. Алган маалыматтарыбызга караганда, Талгат Кожогулов деген адвокат ошол сунуш кылынган жер боюнча иштептир. Ал киши 2017 жылдын октябрь айында өтүүчү шайлоого Кыргыз Республикасынын президенттигине кандидатурасын койгон. Ошондой эле 10 гектар жерге ээлик кылган Калыбай Зулпкаров деген жарандын адвокаты болгон. Жердин ээси Калыбай Зулпкаров Бишкек шаарынын тургуну Сайыт Өлмөскановго 10 гектар жерин $225 000 сатам деп сунуштаган. Өз ара келишим түзүлгөндөн кийин Калыбай Зулпкаров 10 гектар жерин Сайыт Өлмөскановго өткөрүп бермекчи болот. Жана доверенность жазып берген. Алдын ала сүйлөшүлгөн келишим боюнча Сайыт Өлмөсканов 2 бөлмөлүү квартирасын Калыбай Зулпкаровго өткөрүп берген. То есть Калыбай Зулпкаровдун көрсөтмөсү боюнча квартира адвокаты Талгат Кожогуловго өткөрүлмөкчү болот. Бирок Талгат Кожогулов квартираны өзүнө каттаттырбастан ошол замат ошол жерден эле башка бирөөгө сатып, акчасын Сайыт Өлмөскановдун көзүнчө санап алып, сол чөнтөгүнө салган. Азыр 10 гектар жердин кызыл китеби боюнча айыл өкмөттөн бүтө элек бир аз иш кагаздары бар деп Калыбай Зулпкаров жана анын адвокаты Талгат Кожогулов экөө Сайыт Өлмөскановдон убакыт сурашкан. Жана алар убакытты созуп тура беришкен. Бүгүнкү күнгө чейин 10 гектар жердин кызыл китебин өткөрүп беришкен эмес. Маалыматтарга караганда, адвокат Талгат Кожогулов 2018 жылдан бүгүнкү күнгө чейин 10 гектар жерди ар кимге сунуштап сатып албай жаткандыгы белгилүү болду. Бул окуянын башталышы 2017 жылдын жай мезгилинде болгон. Биз сатып алганбыз Кызылдай акчага. Кимден сатып алдыңар? Талгат Ашыркулович Кожогуловдон сатып алдык. Ал деген бул жерде болгон адвокат. Аны жердин кожоюну адвокат кылып койгон. Аны мага ошол соодалашып мага сатканда өзү тааныштырган. Ушул менен биргеликте мен сага бүтүрүп документтериңди оформить этип жайыңа коюп беремин деп анан соодалашып, анан соодалашкандан кийин анан биз дагы ошол договордогу суммаларды берип баштаганбыз да. Ассалому алейкум, урматтуу мекендештер, достор. Мен бүгүн Сайыттер кайрымдуулук кыймылынын жетекчиси Сайыт Умар менен жолугуп калдым. Учурдан пайдаланып, өзүмдү кызыктырган 1-2 суроону берип калайын дедим эле. Анда суроо сизге. Айтыңызчы, Сайыт Умар, сиздер көп балалуу жалгыз бой энелерге үй салып, турак жай менен камсыз кылуу максатында 60 үй курулуп башталды деп уктук эле. Ошол үйлөр эмне болду? Биринчиден ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракату. Туура түз эле азыр суроого жооп өтө турган болсок, туура бул боюнча биз өзүбүз айтканбыз 2017 жылда жалгыз бой энелерге ошол турак жай маселесин чечип берүү керек. Бул өтө зарыл. Биз ошол турак жайды чечүү үчүн ошо курулуш иштерин баштадык деп биз өзүбүз айтканбыз. Бул соцсеттерде дагы биздин сүйлөгөн сөздөрүбүз бар 2017 жылда. Туура айтып жатасыз. Биз ошол турак жай маселесин чечүү максатында курулуш жасоо үчүн жер карадык. Туңгушта жакшы жер бар экен. Анын кожоюну Калыбай Зулпкаров деген аксакал сүрүштүрүп, таап бизди байланышка чыгып, анан ушундай бир сооптуу иш баштапсыңар. Биз абдан сүйүнүп атабыз, абдан кубанычтабыз. Ушундай сооптуу иштерди баштапсыңар. Ошо ишиңерге Кудайым өзү ийгилик, берекеттерди берсин.
Менде бир сунуш бар эле деп, анан сунуш берди да бизге. Ошол 10 гектар жер бар экен ал кишинин. Ошол жерди бизге сунуштады. Анан барып көргөндөн кийин бул жер бизге абдан жакты да, ыңгайлуу сонун жерде экен. Туңгучта ошол жолдун боюнда эле. Канча болот? Ачык суммаңызды айтыңыз. Сизден наразы болуп калбаңыз. Эч ким наразы болуп калбасын. Үй бүлөңүз менен кеңешиңиз. Баары менен кеңешкенмин, чечим чыгарганмын, сага сатам депти. Анан соодалаштык. Анан аксакал өзүнүн суммасын айтты. Мен моунча суммага сатамын деди. Анан мен айттым, разысызбы? Биз ошол сумманы сизге төлөп берсек. Мен ошого разымын деди. Андай болсо мен сиздин жериңизди сатып алам деп, анан ошол жерде тууган ургу менен биргеликте ошолордун күбөчүлүгүндө анан кол беришип, мен бул Калыбай Зулпукаров аксакалдан жерин алдым, сатып алдым. Гос архитектурадан киши алып барып туруп, анан чыйдырып туруп, ошол 180 участок чыгардык. Ал жерден 4 сотиктен кылып 180 участок чыгарып туруп, бул участоктарды 60-ына үй салып баштайын деп, анан мен ал жерде уже курулушту баштаганмын башын. Ошол даяргерчиликтерди көрүп, анан биз менен чогуу иштешип жаткан ошол сайттер, ошол биргеликте ошол кайрымдуулукту ишке ашыра турган инвесторлор менен келишим болгон ал боюнча. Ошол бул жер Туңгучта, анан бир аз ошол уруксат кагаздарында проблема болуп атат. Проблема болгондугуна байланыштуу ошол 2017-жылдан бери бул ишке ашпай келет да. Биз курулушту, мисалы уруксат кагаздар берилген болсо, бүгүн, эртең болсо эртең баштайбыз. Биз бул жарыяны бергенден кийин бизге көп эле кайрылуулар келген. Азыр ал жерде биз башкы этап, биринчи этабын 60 үй салып баштайбыз ал жерге. Азыр биздеги кайрылуулар азыр 300ге жакын кайрылуу бар менде. Эмне тоскоолдук болуп жатат сиздерге? Биз ал жерге барып байкашыбызга караганда ошо чөйрөсүндөгү кишилердин баары бир трансформациясы жок эле үй салып алыптыр. Эми бул соопчулук иш болуп аткандан кийин, ошондой берейин деп аткандан кийин анан трансформациясы жок жерге үй салып туруп берип атканыбыз кандай болуп калат? Ошо трансформациясын күттүңүздөр да? Трансформациясын күттүк, анан ошол иш уруксат кагазын берсе ошол жерди сатып алган жерибизден. Ошол бүгүн болсо бүгүн, эртең болсо эртең биз даярбыз курулушту баштап тез менен ошол. Инвесторлор даяр. Инвесторлорубуз даяр. Бул мына 2017 жылдан бери буну биз күтүп келебиз да. Мен оюм бар, ниетим бар, мына азыр мына жогору жактагы бийлик өкүлдөрү, азыр мына өкмөтүбүз Ода кааласа жакшы иштерди алып барып атат, кичине ушуга көңүл буруп койсо, ошол уруксат кагаздарына. Мына стройка башталып, 60 киши үй менен камсыз болуп калат эле. Талгат Кожогулов деген адвокат ошол жер боюнча иштептир. Ал киши 2017-жылы Кыргыз Республикасынын президенттигине кандидатурасын койгон. Ошондой эле 10 гектар жерге ээлик кылган Калыбай Зулпукаров, сиз айтып жаткан Калыбай Зулпукаров деген жарандын адвокаты болгон. Жердин ээси Калыбай Зулпукаров Бишкек шаарынын тургуну Сайыт Өлмөскановго сизге 10 гектар жерин сатам деп сунуштаган. Калыбай Зулпукаров менен Сайыт Өлмөскановдун ортосунда 10 гектар жер $225 000 бааланып, доверенность берилип, алдын ала сүйлөшүлгөн келишим боюнча 2 бөлмөлүү квартираңызды өткөрүп бергенсиз. Айыл өкмөттөн бүтө элек бир аз иш кагаздары бар деп Калыбай Зулпукаров жана анын адвокаты Талгат Кожогулов сатып алуучу Сайыт Умардан убакыт сурап, убакытты созуп тура беришкен. Ушул чынбы? Бул маалыматтар негизинен жалган эмес. Жалган эмес. Бул Талгат деген Кожогулов, Ашыркулович деген адвокат ал жерде иштеген. Эми мындай да. Бул соопчулук иш. Соопчулук иш эмне экендигин ал Калыбай Зулпукаров аксакал мына азыр 86 жашкабы келип калды да ал киши, жердин ээси. Ал киши да жакшы билет.
соопчулук иш эмне экендигин башында бизге сунуштаганда айткандай эле. Анан азыркы айтып жаткан адвокат ушу Калыбай Зулпукаровдун адвокаты Талгат Кожогулов ал дагы жакшы билет. Намаз окуган киши, өзү намаз окуган киши, дааватчы. Ошол менин билүүмө караганда ал ошол тынбай дааватка чыгып жүргөн ошол Алла жолундагы адам экен да. Мага келген маалымат азыр сиз айтып аткан бул адвокат. Ушунча адамдын үйү курулбай токтоп турат. Бизге донорлук кылган ошол инвесторлор бүгүнкү күнгө чейин эми таң калып эле турушат. Эмне болду? Курулуш башталды эле. Эми аларга деле мен конкреттүү ошол трансформацияны көрсөтүп, уруксат кагаздарын көрсөтүш ниетим бар да аларга деле. Ошончо курулуп калышлыгына спонсор болуп аткандан кийин бизден так маалыматтарды каалайт да алар деле. Ошондой экен мен айтат элем азыр колунан келбегенден кийин жөн эле коюш керек. Адвокат жөн эле коюш керек да, колунан келбегенден кийин. Мамлекет өзү буюрса бул соопчулук иштерге кичине көңүл буруп, териштирип берсе, жакшы эле болот эле. Тездик менен эле бул курулуштар ишке ашып бүтүп калат эле. Кожогулов Талгат деген, Ушуңузга караганда ал киши сизден башка дагы сизден кийин башка бөрөлөргө сатып алар дагы ушундай элик кылып атат деген сөз угуп атабыз. Мен бул жерде бир нерсеге ишенем да, себеби ошол Талгат Кожогулов деген адвокат бул 5 маал намаз окуган киши. Менин билишим, мен көргөнүм 5 маал намаз окуганын билем анын. Анан дайым дааватка чыгып жүргөн дааватчы экендигин билем, дааватчымын деп айткан да жерлери бар. Кээ бир жерлерде. Анан биз Кудай жолундагы киши деп билебиз. Касым Акунов Умар ажы деген киши бар да. Касым Акунов Таалай ажы, Касым Акунов Эрнест ажы деп алар дагы ошол жерге биздин да байланышыбыз бар, адвокат аркылуу деген бир сөздөрү бар. Бир сөздөрдү сүйлөгөнү чын. Эгер сатып алган болсо, ким аркылуу сатып алды аны? Ким аркылуу сатып алды? Ал жерди мен 2017-жылы ошо Калыбай Зулпукаровдун туугандары үй бүлөсүнүн күбөлүгүндө кол алышып туруп сатып алганмын. Мына жана сиз айтып атканыңыздай. Аны ал Талгат да жакшы билет. Ошол жерде күбө болуп өзү отурган. Анан биз тараптан да, менин жамааттым тараптан дагы, мисалы мына Сайыттер кыймылы тараптан дагы 4-5 киши ал жерде отурушкан, бардыгы бул боюнча съемкалар деле бар. Биз ачык айкын сатып алганбыз ал жерде. Ал үй бүлөсү күбө дегендей. Анан ошонун баарын билет, анан билбейм, ушу териштиргенде бунун баары чыгат да. Менин айтайын дегеним, бул жердин уруксат кагаздары бүт элек. Курулуш токтоп турат. 2017-жылы биз бул курулушту баштап 2017-жылы аягына буюрса жакшы тилек ойлорубуз бар эле. Мен ошол бизге инвесторлук кылып аткан, ошол спонсорлук кылып аткан кишилердин баарын чакырып, урматтуу бийлик өкүлдөрүнө жолуктуруп, ошол жерде барып лентасын бирге кыркып, лентасын кесип, ошол жанагы жалгыз бой ошол кайрылган энелердин баарына мен бул жерлерди тапшырып бүтүрөм деген ойлорум бар эле. Бирок тилекке каршы бүгүнкү күнгө чейин ошол жердин ошол уруксат иштери бүтпөй келет. Кудай буйрса эми мына азыр чыныгы эл үчүн иштей турган бийлик келди. Үмүтсүз шайтан дейт. Үмүт кылып туралы. Кудай буйрса ошол жерлерге дагы мына сиздер өзүңүздөр максат кылып, үй куруп, тура жай беребиз деген жалгыз бой энелерге, энелер ушундай муктаж болгондор үйлүү болуп калат деген үмүттөбүз биз дагы. Жакшылыкты чечүүчү Аллах Таала эми Кудай буйрса жакшылыкка чечилсин деп үмүт кылалы. Рахмат сизге дагы, Калыбек ага. Мына ошо соопчулук иш болуп жаткан эле деп ошол учурда сиз дагы ошол күбө болгон экенсиз. Ушундай башталды эле деп, ошол иш эмне болуптур, кабар алып коелучу деп көңүл бурганыңызга абдан ыраазыбыз,
Сүйүнүп жатам. Рахмат сизге бүгүн ушул конок кылганыңызга. Рахмат. Аллахым разы болсын. Сак саламат болуңуз. Урматтуу мекендештер, акыйкат, адилеттүүлүк, чындык эч качан жеңилбейт. Ал дайыма элдин колунда, ал дайыма Алла жолунда да. Кудай буйрса бардыгы жакшылык менен бүтөт деген үмүттөбүз. Жерлерди бир адамдан экинчи адамга жасалма документ менен жасап туруп сатып жиберген мошенниктерди жазалоочу мезгил келди. Дагы кайсыл жерде ушундай бир мошенничество болсо, элге ачык көрсөтөлү. Ачык көрсөтөлү. Пока алар качып, изин жашырып кете электе. Биз сиздер менен биргеликте жогорудагы видеодон элибизге кол сунуп, жардам бере турган инвесторлор даяр экендигине күбө болдук. Урматтуу бийлик өкүлдөрү, ушул видео материалдардан кийин Саит Өлмөскановдун жалгыз бой энелерге үй салып берүү проектисине сиздерди көңүл кош, кайдыгер карап коет деген ойдон алыспыз. Сиздерден жооп күтөбүз. Саламатта болуңуздар.